Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен кайрадан сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Крокус Сити холдогу кандуу окуя жүздөгөн адамдын өмүрүн сактап калган өспүрүм кыргыз жараны. Буга чейин орус жымыкалары Крокус Сити холдогу кандуу окуяда 15 жаштагы Ислам аттуу мектеп окуучусу жүздөгөн адамды сактап калганын жазышты. Анын кыргыз жараны экенин президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков да билдирди. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Ислам кандай? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшыбы, сени бүт элдер көрүп атат, элдин баары сен баатырдыгыңа суктанып атышат, жүздөн ашык кишини сактап калды деп. Assalamu alaikum, рахматуллахи Алейкум баракатух. салам. Сиз атасы болосуз да? Ооба, атым Бактияр. Кубанычтамын, уктук сиздер жөнүндө. Ну, изначально сперва было как обычный рабочий день, потом на первом этаже там странные звуки были. Мы подумали, может там эскалатор сломался или там, может, пьяная компания. Потом люди начали выбегать, кричать. Я когда в этом моменте понял то, что нужно действовать, я сразу все сделал максимально как надо, потому что понимал то, что если я буду стоять в шоковом состоянии, я свою жизнь потеряю и жизнь сотни людей. Изначально кичиногу коркутам, там, когда в толпе я был, я думал, там, может, они выйдут, будут стрелять или там гранату кинут. Но я успел открыть дверь, и все мы выбежали в экспо. Жалалаттан Сузак айылынын тургунубуз. Жакшы. Мен Өзкөндөн. Биринчи көргөндө аябай коркуп ыйладым. Мен ошондой жаман окуя болгон жерден чыгып тирүү, дени сак келгенине аябай кучактап, Аллахка ыраазы болуп, мен бир аз ыйладым. Андан кийин өзүмө келип, кайра балам да өзү калтырап, титиреп, мындай шоковый состоянияда болчу. Кайра балама өзүм бошонбостон наоборот күч дем берейин деп, андан кийин молодец деп, анан азыр эми кечтен бери аябай сыймыктантабыз, конечно. Урматтуу мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомин тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомин тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Крокустагы терактыда жабыркагандар боюнча соңку маалымат: Крокус Сити холдо болгон терактынын кесепетинен 152 адам жабыркаган, алардын 5-өө балдар. Бул тууралуу Россия Федерациясынын өзгө чыгырдал министрлиги билдиргенин РИА Новости жазды. Терактынын кесепетинен 285 адам, 8 балдар жаракат алса, алардын 133-ü каза болгон, 3-өө балдар. Ал эми 114 киши, 4-өө балдар медициналык мекемелерге жеткирилип, ооруканага жаткырылды деп айтылат маалыматта. 22 март күнү кечинде Москванын жанындагы Красногорск шаарындагы Крокус Сити холл залында концерт алдында ок атуу болуп, өрт чыккан. Залга камуфляж кийген бет капсыз бир нече адам кирип келип, адамдарды көздөй ок чыгарган. Ошондой эле жардыруучу каражаттарды ыргытышкан. Россиянын президенти Путин 24 мартты улуттук аза күтүү күнү деп жарыялаган. Россиянын муфтии терактыда адамдарды сактап калган исламга сыйлык тапшырат. Россия мусулмандарынын дин башкармалыгынын төрагасы муфтий Равиль Гайнутдин Крокус Сити холдун имаратынан 100дөн ашуун адамды куткарып калган 15 жаштагы Ислам Халиловго сыйлык тапшырат. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Муфтий Равиль Гайнутдин ата-бала Халиловторго жеке чакыруусун жөнөткөн. Ыйык орозо айынын жума күнүндө Собор мечетинде 15 жаштагы ислам чыныгердиги жана элди сактап калгандыгы үчүн Россиянын мусулмандарынын эмгек медалы менен сыйланат деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары мамлекеттик думанын депутаттары дагы өспүрүмдү сыйлоого белсенишүүдө. Үй бүлөнү коргоо комитети бул маселе боюнча Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володинге кайрылууну көздөөдө.
УКМК Райым Матраимовдун Азербайжанда экени аныкталды. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Азербайжандын борбору Баку шаарында экендиги аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Атайын кызмат Бакуга аны кармоо боюнча кат жөнөткөн. Алардын азербайжандык кесиптештери Матраимовду кармап, андан ары Кыргызстанга экстрадициялоо маселесин карап жатканы айтылды. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарына январда издөө жарыяланган. Улуттук коопсуздук кызматы чет элдиктер Кыргызстандын жетекчилигине кол салууга ниеттенишкен. Кыргызстандын жетекчилигине кол салууга ниеттенген чет элдиктер кармалды. Бул туурасында Улуттук коопсуздук кызматынын маалымат кызматы билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин байкоосуна Азербайжандын 5 жараны Алиев, Бахгиров, Азгаров, Бехбудров жана Мамадов алынган. УКМКнын маалыматына караганда алар улуттук аралык кылмыштуу топтун мүчөлөрү болушкан. Ичинде Крим дүйнөдө бродяга деген кайманатка ээ болгон Азгаров аттуу адам да болгон. Ал криминалдык чөйрөнү бекемдөө, уурулук идеологиясын жайылтуу, өзүнүн статусун жогорулатуу максатында жана уюшкан кылмыштуу топторго каршы активдүү күрөшкөн мамлекеттик саясатты жүргүзүп жаткан өлкө жетекчилигине кол салууну уюштуруу үчүн өзүнүн шериктери менен Кыргызстандын аймагына келген деп айтылган маалыматта. Себеп Кыргызстандын бийлигинин уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүп жатканы болгон. УКМК жүргүзүп жаткан кесилгендердин кылмыштуу идеологиядан массалык түрдө баш тартуусу, эркиндикке чыккандан мамлекеттик саясатты колдоосу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар келечекте аларга терс таасирин тийгизеринен кооптонушкан. Бул чет жактагы кылмыштуу дүйнөнүн лидерлерине жаккан эмес. 2024-жылдын 22 мартында жогорудагы айтылгандардын баардыгы кармалган. Учурда аларды Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартуу үчүн тергөө иштери жүрүп жатат деп айтышты атайын кызматтан. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман-эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Тааланын сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге аркылуу болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Кыргызстан үчүн баары жоопкерчиликти сезе билели. Садыр Жапаровдун кайрылуусу. Президент Садыр Жапаров 24 март элдик революция күнүнө карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Мамлекет башчы кыргыз эли эзелтен сабырдуу, айкөл экенин, бирок адилетсиздик менен эгерим элдешпеген, сабыры түгөнүп жалданып алса, эч бир күч токтото албаган өжөр эл экенин белгилеген. 2005 жылдын 24 мартына чейин эле коррупцияга белчесинен баткан
үй бүлөлүк башкарууга билмексен болгон текебер бийликке эскертүү берип, сез көрсөтүп, акыры элдин кызыкчылыгынан жеке кызыкчылыгын жогору койгондордун эсебин колуна берип тарыхый бурулуш жасаган эл. Кыргызстандыктар калыстыкты туу туткан, элекенин дүйнө жүзүнө жар салган. Мамлекеттүүлүккө таасири зор мындай өзгөчө окуя, урунтуу учурлар баарыбызга сабак болушу керек. Баш мыйзамда бадырая белгиленип жазылгандай бийликтин чыныгы ээси эл экенин эч качан унутпашыбыз керек. Эл жөндөн жөн эле толкубастыгын, негизи жок козголбой турганын жадыбыздан чыгарбашыбыз кажет. Кокус мунун баарын көз жаздымда калтырып кайдыгер мамиле кылсак, бийликтин ээси болгон элибиз дагы калыбынан жазбаган карт тарыхтагы кечирбейт. Эгемен Кыргызстан үчүн баарыбыз жоопкерчиликти сезе билели деген президент Садыр Жапаров. Ошондой эле токпой эл тарткан калктын үмүт тилегин актоо башкы милдети. Калк кызыкчылыгына багытталган реформаларды ишке ашыруу башкы максаты экенин кошумчалаган. Сөзүнүн соңунда мамлекет башчы өлкөгө тынчтык тилеген. Москвадагы элчилик кыргызстандык эки кызды издеп жатат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Москвадагы элчилик менен биргеликте 22 мартта Крокус Сити холлдо болгон кол салууда жабыркаган жарандар тууралуу маалыматты тактоо иштерин жүргүзүүнү улантууда. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, куралдуу кол салуу болгондон кийин алгачкы жарыяланган жабыркаган жарандардын тизмесинде Кыргызстандын 2 жараны болуп, алардын жакын туугандары менен байланыш түзүлгөн. Бирок аталган жарандар жабыркады деген маалымат расталган эмес. Учурда Орусия тарабынан жабыркаган жарандардын тизмесин жаңыртуу иштери улантылууда. Өз кезегинде министрлик элчилик менен биргеликте учурда байланышка чыкпай жаткан Кыргызстандын 2 жаранынын жакын туугандары менен тыгыз байланышта болушууда. Ошол эле кезде аталган жарандар Орусия тарабынан расмий түрдө жарыяланган жабыркаган жарандардын тизмесине кирген эмес деп билдиришти Тышкы иштер министрлигинен. Ал эми социалдык тармактарда Крокус Сити холлдогу кафеде иштеген 2 кыргызстандык кыз жок болуп жатканын жазышууда. 22 мартта Крокус Сити холл концерттик залында куралдуу кол салуу болгон. Анда пикник тобунун концертинин алдында белгисиз бирөөлөр автоматтан ок чыгарышкан. Соңку маалыматтар боюнча каза болгондордун да, жабыркагандардын да саны 100дөн ашты. Терактыга түздөн түз катышы бар делген 10дон ашык адам кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиси коопсуздук чараларын күчөтүүнү тапшырды. Россиянын Москва облусунда болгон терактыга байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Токтоналиев кезексиз кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат кызматы кабарлады. Кеңешмеде Бишкектин аймагында террорчулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик органдардын кызматташуу деңгээлин жогорулатуу маселеси каралган. Шаардык милициянын башчысы эл көп чогулган жайларда коопсуздукту сактоо үчүн коопсуздук кызматтары менен бирге ири соода борборлорунун, базар, театр жетекчилери менен жыйындарды өткөрүү тапшырмасын берди. Шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы коопсуздук чараларын күчөтүп, көзөмөл камераларын орнотуп, күзөттөгү кызматкерлердин дыккат иштешин талап кылуу керектигин белгиледи деп жазылат маалыматта. Аны менен катар эле адам көп чогула турган иш-чараларда жарандардын кийимин, сумкаларын кылдаттык менен текшерүү зарылдыгын айткан. Крокус Сити холл концерттик залындагы теракт 22 мартта болгон. Подмосковьедагы теракт кыргызстандыктар элчиликтин алдына гүл коюп кетип жатышат. Кыргызстандыктар Россиянын Бишкектеги элчилиги менен Ош шаарындагы башкы консулдугунун имаратынын алдына гүл алып келип жатышат. Бул Крокус Сити холл концерттик залында болгон терактыдан каза тапкандардын үй бүлөсүнө көңүл айтуу үчүн жасалууда. Бишкекте үй күйүп 57 жаштагы киши каза тапты. Бишкектеги менчик үйдөн чыккан өрттүн кесепетинен 57 жаштагы киши көз жумганын өзгөчө кырдаал министрлигинен билдиришти. Окуя Свердлов районундагы Широкая көчөсүндөгү үйдө болгон. Өрт өчүрүүчү 1-бригада саат 16:20 барган, андан кийин дагы 3 бригада кеткен. Өзгөчө кырдаал министрлигиндеги тилсиз жоо менен 4 саатка чукул күрөшүп, саат 20:30дан кийин гана кайтышкан. Ош шаарына жылуулук берүү качан токтотулары белгилүү болду. Ош шаарында 23 марттан 24 мартка караган түнү жылуулук берүү токтотулуп, кышкы жылытуу мезгили аяктайт. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Тиешелүү буйрукка Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигенов кол койду. Жылуулук менен камсыз кылуучу мекемелерге кийинки жылуулук берүү мезгилине карата даярдык көрүү тапшырмасын берген.